Жакшы китептерди окуса болот. Эми жакшы дегенде Кандай китептерди сунуштайсыз деп берсе ишириңди туура бузбай болот. турган китептерде кээ бир китептер аябай кызык, бирок ичин карасаң бирөөнүн аялына кыянаттык кылган, же ууру кескилер, же мыйзамдагы уурулар, же каракчылар жөнүндө өзгөчө жетекчилер ошолорду окубай эле кой да. Кээ бир баягы аягы суюктар жөнүндө китептер бар, аларды окубай эле кой. Мисалы азыр мына бир эки аяны мына ушул китептен 40 хадис болгону балдар үчүн китеп. Ошон үчүн кээде балдар үчүн жомокторду окусаң, ошол нерсе аябай пайда болот. Биз ойлоп эткенбизде чоңоюп калдык, бизге жомок жарабайт депчи. Жомок өмүр бою керек нерсе. Ушунчалык керек нерсе, керек болсо алган жарыңа айтып бер, чоң атаңа айтып бер, чоң энеңе айтып бер, жомоктон эч ким тажабайт. Эгерде мен азыр теорияны айтып берсем, укук деген бул, мамлекет деген бул, закондо мындай, анан кийин мыйзамда мындай дей берсем, ал жадатып коюшу мүмкүн, бирок жомок адамга дайыма кызыктуу. Ошон үчүн жомокторду окугула. Бул жерде деле бир топ китептер турат. Мисалы азыр мен Умар ибн Аль-Хаттабты окуп атам. Ошондой эле Жусуп Баласагын атабыздын куталчы билими бар. Муну азыр башкача которуп чыгыптыр, Молдо Сабыр. Ошону окуп атабыз. Анан кийин Исламдагы изги маданият деген Осман Нури Токташи китептери. Бизнесте Коносуке Мацушитанын миссия бизнеси деген китеби бар. Ушуну окуса болот. Миссия бизнеста деп ушундай нерсени айтат. Бизнести дейт, байын деп эле кылба дейт да, бирөөлөргө жардам тийсин деп кой. Себептен дегенде ушул райондо мындай дүкөн жок экен, же мындай товар жок экен, же мындай кызмат жок экен. Ошону ачып берип койсо, мубара болуп, эл жыргап калат эле, элге пайдасы жетет эле дегендер гана байыган экен да. Көрдүңбү? Жакшы ниет бизнесте да керек. Шүгүрчүлүк бизнесте да керек. Ошон үчүн жакшы китептерди карап окуй бергиле.